баягы жогоруда айткандай даватка мындай жөн эле азылгысы келе бергендерге биз кандай мамиле кылыш керек же жөн эле өтүп кете бериш керекпи? Жок, аларга жөн өткөнгө болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Аллахым, ошолорду кечиргин, күнөө мен жеткирбей жатам" деген да. Биз бүгүнкү күнү билип алып, чынында эле жеткирбей жатабыз. Чынында эле ал адам менен толугу менен биз акыйкатты айтпай жатабыз да. Ошондон устазыбыз айтып берди эле, Кытайдагы мусулмандар бизге доомат коюп атат депчи. Биз эч нерсеге арзыбаган дүйнөбүздү бардык жерге таратып бүттүк. Тиш чукучу барбы, кулак чукучу бар, тырнак алчу барбы, бардыгын таратып бүттүк. Силер эки дүйнөнүн бактылуу болгон келмени жеткирбей атасыңар, динди жеткирбей атасыңар. Кыямат күнү жооп бересиңер деп айтып атат. Чынында эле кантип жооп беребиз депчи. Азыр кытайский эч нерсем жок деген үй жок да өзү. Ар бирине де кытайский буюмубуз бар. Ошону алып келип алдык, бирок өзүбүз эки дүйнөнүн бактылуу болгон динди жеткирбей жатабыз. Ошондон күнөө бизде. Алар эми түшүнбөсө башка не кылсын? Мен устазым, Сыражын устазым, мен Ысык көлдө окуп жүрүп, малина эккенди, малинаны кандай карашты үйрөндүм да. Анан Сыражын устаз үйүмө чакырып калды, малина эгип бер депчи. Макулда малинаны сонун кылып отургузуп кеттим. Эртеси барсам таза кыркып салыптыр. Астында кургап калган жалбыраган коюп коюптур. Анан айтым: "Устаз, эмнеге муну кыркып салдыңыз?" десем, айтат: "Түшүнбөсөң ушинтип карашы чыга берет экенсиң" дейт. Мен муну билип кыркты дейсиңби? Билбей ойлоптум дейт. Мына жалбырагыдан бир жакшы нерсе чыгат деп ойлоптурмун депчи. Адамдар мына ушундай да. Өзөгү турса, бир жалбырагыны каалап туруп, мындай кылса деле боло берет деп, өзөгүнө кыркыштын аракетин кылат. Түшүнбөгөндүгү себебинен. Ошондон биз буларга көп дуа кылышыбыз керек. Аллахтардан көп сурашыбыз керек. Я Аллахым, ушулардын иманына күч кубат бер. Иманы бар, имансыз деп айта албайсың. Иманы бар. Бирок мен азыр мисал кылып айтам, азыр адамдардын иманы дөңдө турган тракторго окшоп калган да. Союздун учунда тракторду дөңгө коюп коет эле. Эртең менен ошол жерден жүргүзүп кетет да. Ана жүрүп кетсе жакшы, пат-пат деп өчүп калмаса өлдү да. Кайра дөңгө чыгара албай өлөсүң. Башка трактор таап келиш керек. Бүгүнкү күнү адамдардын иманы дал ушундай болуп калган. Ошондон алымдардын көпчүлүгү даваттан максаты эмне? Тахаррукул иман, иманды кыймылдатуу. Иманы бар, бирок тоңуп калган, кыймылдабай калган. Ошону жүргүзүп өзүнүн жолуна чыгарып кое турган болсок, сөзсүз алардан өтө жакшы нерселер чыгат. Алар чынында эле сиз айткандай тонна китептерди окуган, алар илимдүү адамдар. Бирок ушул жагынан бир аз тайкы болуп атат түшүнүгүчү. Ошону толук түшүндүрүп, багытын эле көрсөтүп кое турган болсок, алар бизден дагы илимдүү болушу мүмкүн. Алар бизден дагы жакшы мээнет кылышы мүмкүн. Мына мен бүгүнкү күнү мына эстебес деген дамылабыз бар. Азыр бул эфирге келишten атайын централдык мечитке барып, ошо мен жолугуп келатам да. Аны билесизби? Ал ушинтип отуруп, жанагы тентип кеткен адамдарды 101-чисини Аллахын жолуга даватка чыгарды да. Биз аларды бомбуш, селсаяк деп жек көрөбүз го. Ал ошолорго барып, жакшылыкка чакырып 101-чисини алып чыкты. Ошол адам 101-чиси эми 3 күнгө чыгып келип, аракет кылып, менет кылып 40 күнгө жөнөп атат да. Мен акыйкатты түшүндүм. Бактылык бул жакта турбайбы депчи. Азыр ошон менен атайын барып сүйлөшүп келдим, 101-чини чыгардым. Ошол 101дин 20сы 4 айга даватка чыгып келип, этаж үйлөрдү салып, азыр керек болсо чоң иштеп атат дейт. Алардын 40тайы 40 күнгө чыгып келди дейт. Азыр менден дагы жакшы үйлөнүп, бактылуу болуп калган адамдарга жардам берип атат ал дейт. Албетте адам баласы ошондой кичине бир болбогон себептерден өзүнү таштап болду, эми мага жашоо жок, мен эми кантип жашаймын деп туруп, үй бүлөсүн чанып кеткенде толтурат да. Аларга ким мээнет кылат? Аларды ким чакырат? Азыр чынында эле баягы денесин саткан деп туруп жек көрөбүз. Аларга деле бир эле адам мээнет кылып атат да. Ошонун мээнети менен 101-чиси чыкты. Эгер ошол жерде отурган баардыгыбыздын башыбыз биригип кылып, аларга мээнет кыла турган болсок, алар бизден деле бай болуп, бизден деле жакшы калган адамдарга жардам беришли турган кеп. Себеби алардын баардыгы эле төрөлгөндө эле ошентип калган жок. Анын көпчүлүгү кызыл менен бүткөндөрү бар дейт. Ишенесизби? Кызыл менен 2 дипломдору бар экен дейт. Бирок бир болбогон себептер менен аялы кетип калды, же болбосо күйөө ташап кетти. Ошонун негизинде ошол жака барды да. Ошондон бул дават деген жакшылыктардын энеси деп ошон үчүн айтылат. Ошондон ар бир адам бул мээнетти кыла турган болсо, адамдарды жакшылыкка чакырып, өзү канчалык деңгээлде түшүнөт, калгандарга түшүндүрө турган болсо, ошол каршы чыккандар дагы келгенден кийин анан тооба кылат. Болбосо караң, пайгамбарыбыз келиштен алдын пайгамбардын дос сахабалар кандай бузулган адам эле, дин душмандары дегеле душмандар башка мамлекет арабтарды басып алгандан коркот эле. Анын курал жарагыдан, армиясынан эмес, балким жаман адатыдан. Кой, буларды басып алган менен булар кыздарын тирүүлөй көмөт. Эртең биздин балдар деле кыздарын тирүүлөй көмүп калбасын. Адаты бизге өтүп кетмесин дейт эле да. Ошондон Аллах Таала бизге өзгөчө кыргыздарга өтө жакшылык кылды. Муну эске алыш керек.
Союз бузулгандан кийин чынында эле кыргыз элини бизди моюнга алыш керек. Адамдар башка улуттар адам катарында көрбөй калган. Көп болсо койчу болот да деп калган. Чынында эле биздин агаларыбыз, бир туугандарыбыз бир койго бир бутылканы алмаштырып, ошону менен мактанып калган. Мен мынаны алмаштырып келбедим, өтө сонун болду депчи. Мына дават келди, ошого окшогон канчасы арагын таштады, не кылды, үй бүлөсү жокто үй бүлө курушту, турмуштары канчасы жарашты. Кече эле Россиядан чалып атат. Менин күйөөм ичип атат, сиз барып ошону Алланын жолуна алып чыгыңыз. Айттым, бул ичип аткан болсо, соо болсун анам чыгайлы. Десем, аны кармап итти байлагандай байлаш керек дейт. 3-4 күнчү. Анан соолуккандан кийин алып чыгыш керек. Ошого балдарыңызды жөнөтүңчү, сураныч сизден деп атат да. Эми биздикилер ойлоп калды, ичкенде гана чыгыш керек. Ичпей калса болду, токтот. Жок, урматтуу тууган. Бул ичеби, ичпейби, жалпы инсаният ушул жакшылыкка чакырып, ушул эле динди бир эле өзүбүздүн мамлекет, өзүбүздүн эл, өзүбүздүн жерге эле эмес, дүйнө жүзүнө жеткириш керек. Мына ошонун негизинде мээнет болуп атат да. Бул ар бир мен мусулманмын, жок дегенде жүрөгүндө кыпынчалык ыйманы бар адам ушул нерсеге умтулуш керек.